Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, достор. Кайрадан ушул Баткен областы. Биз Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Арка, Максат, Кулунду, Саада айылдарын кыдырып, ал жактагы жабыр тарткан үйлөрдү көрүп, өз көзүбүз менен көрүп, муктаждыктарын көрүп, колубуздан келишинче жардамыбызды таркатып, азыр ушул Баткен ошол жактан ишти баштаганбыз. Эми биз Баткендеги биринчи жаңжал башталган жерге келдик. Биринчи жаңжал башталган жер кайер? Эмне деген жер? Аталышын айтып коеюн. Төрткүл суу сактагычын билесиздер. Мына ошол Төрткүл суу сактагычынын башында головной деп коет. Мол оң жагымда кадимки лоток канал, ушул суу келет ушуда. Ушул сууну бөлүштүрүп берген плотина. Ошол жерди пикир келишпестиктин айынан ушул нерсе почти жаздан бери уланып келет. Азыр биз ошол жакка кетип атабыз, достор. Ошол жерде Аксай деген айылы бар экен. Аксай айылында 10го жакын үй өртөнүптүр. Ал жакта да өтө муктаждыктар бар экен. Атайы наркы ошол Максат, Кулунду, Арка айылдарынан ушундай жардам алып келген продукта, кийим кечектер ашкан. Бирок бул жакка да эске алганбыз, ошолорду азыр бул жакка таркатабыз. Мынакей уже солдаттар жүрөт. Биздин машинабыз, спринтерибиз мынакей. Бир машинаны толугу менен бошотконбуз түндө эле, кече ошол. Бул акебиз дагы Алла разы болсун. Кадамжай районунун жанагы эме айылынан болуп калат экен. Баяман базары торговыйдын жанынан. Мына ошол Жалал-Абадтан баштаган, бир күн кечке Жалал-Абадта туруп берди, жүк чогултуп салып. Эртеси Ошто, кыскасы 4 күндөн бери биз менен жүрөт. Ошол айылына головнойго жетсек керек же жетпесек керек, кыскасы жабыр тарткан үйлөргө чейин тартып бара берейинчи. Эмне бар экен, кандай бар экен, эмне жаңылык. Каналдын башы пустойго, суу жок. Мен бул жагына келе келем. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, бир нерсени сиздерге эске сала кетсем жакшы болот, сунуштап кетсем. Азыркы учурда мына кече, мурунку күнү, бүгүн, азыркы учурда деле тынымсыз, тынбай фуралар менен, КамАЗ, гигант спринтерлер менен Кыргызстандын булуң бурчунан, бул жагы Талас, Алай, бир эле көрбөдүм, ушу Нарын деп жазууну көрбөдүм, Чүй деп жазууну көрбөдүм окшойт, бирок Бишкектен кыскасы ар тараптан жардамдар келип атат. Баа жолдо ошол эмеге Лейлекке кетип атканда көрдүм, келатып деле көрдүм дегендей. Охо, мына турбайбы, мына баягы жер, Мына сиздерге. Буну мынакей кечеки баа бул скорый жардам берүү машинасы кимге зыян тиет, караңыздар. Сөзүмдү дагы бөлүп кетти. Ушундай жерлер бар экен, тоо алдым. Могул тоолордун баштарындачы, мен кече келип деле көргөм солдаттарды. Тоолордун баштарында эле булар снайперлер менен отурган окшойт. Келаткан машиналарды эле ушу аңтарып, келаткан машиналарга эле аткылап, элди кыйнап, жолдо канга булап, ушунчалык баягындай элди коргулуп өттүр, момундай айткандачы. Кордоп өттүр элди. Ушунчалык баягындай ташбоор, мыкаачы адамдар да болот экен. Болгонду дагы мусулман орозо убагында ушул иштерди кылып атат, ушул иштерди жасап атат. Билбейм, Алладан, Кудайдан
Bunun жоғын қандай алат? Мына ошол мен жогоруда сөзүм бөлүнүп кетти. Ошол жардам берүүчүлөргө бул жерге дагы камера мындан чыгып мынакей достор, баягы камералар ушул жер окшойт. Мына тополоңдун башы ушул жер окшойт. Ошол жерде сурап койлубайбы, балдардан сурачы. Башын жабып. Аксай деген айыл кайсытачы? Охо, мына эмне деген машина экенин тааныбыз. Аксай деген айыл калды. Бизге чейин деле тартып кетти кыжалат бул болду эми. Биринчи жолу биз тарткан жокпуз. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, көрүп атасыздар кандай абалды сезип атасыздар. Бул Аксай айылына кеткен жол экен, ошол Тажикстан менен чектеш айыл экен. Ушунчалык таң калыштуу көрдүңүздөр. Мен уже экинчи машинаны жолдун жээктери канга буланган, өрттөнгөн имараттар жана үйлөрдү көрүп кетип атабыз. Мынакей. Бул өтө таң калыштуу. Урматтуу кыргыз элим, ошол жардам берүүчүлөр, жардам бергендерге Алла разы болсун. Мына ушундай да ынтымагыбызды, биримдигибизди көргөзүп атабыз. Ушунубуздан жазбай эле ушул ынтымагыбыз менен, биримдик, беришендүүлүгүбүз менен чындыгында дүйнө элине бандай таң калтырат экенбиз. Дүйнө элине бир өзгөчө бир бандай көз караш калтырат экенбиз. Бул кылганыбыздын, бул жакшылык кылганыбыздын, ихсандарыбыздын сөзсүз үзүрүн Аллах Тааладан бандай эсепсиз ажыр сооптор менен алабыз иншалла. Урматтуу мекендештер, жардам берүүчүлөргө мен сунуш катары айтаар элем. Бардыгы продукт алып келип атат, Алла разы болсун. КамАЗ, фуралар менен продукталар келип атпайбы? Мына мен ошолорго айтаар элем, айнектер. Башкалар, онул жерде дагы. Тонтан өртөмүштөр. Окстолок, БТР'де да. Туал Кыргызстандын военный машиналарын, танкаларын өртөп салышты, солдаттар турат. Бар бекен Аксайга дагы? Сурап коеюн ба? Аксай айыл каерде? Өрттөнгөн үйлөр. Тынч элесиңерби, жакшы элеби? Силерге Кудай күч кубат берсин эми. Молодец, Алла разы болсун баарыңардан. Мына ушуларга айтар элем, сөзүмдү улап кетип атып эле, баягы сөзүм бөлүнүп кетип атат. Себеби могу жолдун жээктерине кандар, өртөлгөн машиналар, жада калса мына БТР көрдүңүздөр, танка. Могул айнектер ар жерде талкаланып турат, машиналар деме алышкан. Бул жакта жөн эле таш бараңга алып, мыкаачылык менен биздин элибизди ушунчалык кордоптур, кор кылыптыр. Тоба калдым. Кыргыз элин момундай кордой турган, кыргыз эли эч кимге бир зыян кылбаса керек эле ушу күнгө чейинчи. Бирөөгө бир зыяны жок. Коёбузунан чөп албаган момун биздин мекендештерибизди ушунчалык кордоптур. Бирок Кудайдан сөзсүз жообун алышат. Ошол жардам берүүчүлөргө мен кыскача сунушумду айтаар элем. Өзүмдүн жеке сунушум. Продукталарды алып келип атпайсыздарбы? Продукта жана башка төшөк, жууркан. Мен кече ар бир айылдарга, азыр бул жака да келатам, бул жактын да муктаждыгын көрөм. Кече мисалы арка бир максат кулунду, кыскасы ошол жакта өртөнгөн үйлөрдү көрдүк. Эми тонналап жүктөр барып атат. Бирок ысырап болуп калбасын деп мен сунушум айтаар элем. Продуктаны азыркы ушундай бир жардамдарды токтотуп, биз жана өртөнүп кеткен үйлөрдү тикөөлөнү, ошол үйлөрдү ордуна калыптоону, тургузууну аракет кылып, ниет кылып, баары бир деле ошол продукта деле акчага келет, бекер келбейт. Бирок ошол акчабызга үйгө кете турган строительный материалдарды алып берсек деп сунуштайт элем. Мисалы бир район келип атат, Алай районунун көчө көрдүк кече. Базар Коргон району, Акман деп атат. Бүгүнкү күндө азыр Сузак райондору уже даярдык көрүп жолго чыкканы турушат.
Suzakta kalmak için ayıl, bağış ayıl ушундайлар чыгып атат эми ар жерлерденчи. Мына кызыл кыя кыскасы түрлүү ар жерлерден чыгат, ошол райондор биригип туруп бир семьянын күйүп кеткен үйүнө строй материалын алып берсе, мисалы канча сомдук материал кетет, ошол материалды ошол эле машина жүктөп алып келсе, булар кайра ошол жерге үйлөрүн тургузуп алат эле. Негизги муктаждык азыр ошол үй, негизги муктаждык. Себеби жакында Кудай сактасын жаан паан башталып кетсе, талаада калышат. Жашаарга баш банеги жок. Ар кимдикинде күн кечирип атышат. Ошон үчүн ошолордун турак жайын эртерээк эске алып жардам берсе эктейт элем. Бул жак чындыгында баягындай өтө кооз жер экен, караңыздарчы. Өтө кооз жер экен чындыгында, көз суктанарлык жер экен. Чын эле ушул Баткен эли 1 метр дагы жерим талашып бербейт. Канга кан, жанга жан деп тикеме тик туруп жанын берчүдөй болуп турганчалык эле бар экен. Кооздугу бул аба ырайынын кооздугун караңыздар, айлананын кооздугун. Чындыгында ошого татыктуу жер экен. Негизи Кыргызстандын ар бир жери, ар бир ташы, ар бир суусу чындыгында бир ыйык. Бул жактын границасы кайсыл жерден башталып кандай болуп бүтүп калат экен, мен так билбейт экенмин. Кече аркада ушунчалык таң калдык. Могул жүрүп аткан, мисалы мындай жол бар го, ушул жолдун тең ортосунан оң жагы кыргыздардыкы, сол жагы тажиктердики экен, бирок аралашып эле жүрө беришет. Мынакей баягы солдаттар жүрүшөт, эл уже биякта эгин эгип атат. Намазга даярданып аткандар бар экен. Кайсыл жердин тоосу болот экен. Баткенге карай экен, жакка карай экен. Кыргызстан, же Тажикстан. Чындыгында өтө сонун жер экен. Таң калып атасыздарбы? ТТ деген каяктыкы номери, Тажикстандык эмеспи? Өтүп кетти да. Ону Тажикстан номери экен андай. Аралашып жүрө берет ушут чамасы. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Россияда эмгектенип, стройкада эмгектенип, зоргодон тургузуп, үй кылып, үйүнө 5-6 кой, бир мал байлап, эптеп жанын багып, үйүнө муздаткыч, холодильник, ütүк, ушундай бир тефаль, кыскасы ушундай буюм тайымдарды алып, үйүнө условия түзүп, тирлигин өткөрүп аткан бир туугандардын элестетиңиздер, бул нерсени бир мыкаачы деле кылбаса керек. Ошол малынан баштап, буюм тайындарын көтөрүп кетип, малын айдап кетип, үйүнө керектүү нерселерин алып, анан үйлөрдү өрттөп беришиптир, караңыздарчы. Кече бир нече ошол үй ээлерин көрдүм. Өз көзүм менен көрүп, сөздөрүн да уктум. Мына азыр мени кандай көрүп турсаңыздар дейт. Бул бир сыйра кийим менен. Мына ушул бир сыйра кийим менен гана калдым дейт. Ушул эле кийим бар, башка эчтеке жок, ушу менен чыгып кеткем. Ушу боюнча мына жүрөм дейт 4 күндөн бери. Ушунчалык баягындай тоноочулук нерсени билбейм. Видео узак болуп кетти, бирок ошол Аксайга чейин тартып кое берейин. Кызыгып көргөм дегендер бардыр балким. Я. Аксай беле? Аксай. Аксай бияка. Түз экен аба. Жанар. Шунчалык жакта жашап кетти.
негизи границаны, чегараны чечип бербесечи, эртең ошол тургузулган, жаңы бүткөн үйлөрдү деле кайра эле булар өртөп ийиши толуктаа мүмкүн экен. Бул тажик эли вообще түшүнбөйт дагы экен да, түшүнбөйт экен. Сөзгө келип мындай, макул болуптур, мындай болсо мындай болот экен деп сүйлөшкө келбейт экен, сөзгө такыр келбейт экен. Ушунчалык түшүнүк пас экен. Кече ким айтып атты? Бир 10 жыл десем аздык кылат, бир 20 жыл эле артта калып кеткендей. Чын эле ошондой окшойт. Азыр 21-кылым технология өнүккөн заманда мындай нерсе билбейм, азыр өтө жат көрүнүш болуш керек. Түзү турган айыл окшойт жамас, балдар. Биз Актене тамак коомдук фонду 2 машина менен, 1 машина толук продукта, un, макарон, жана башка продукталар, жанагындай бумагасынан баштап памперсине чейин ушундай нерселер, 1 машинада болсо бүт кийим кечек, ошо бир эле сыйра кийим менен калды дегенден бүт кийимдер, анан идиш аяктар. Мына ошондойлор менен келгенбиз, жалпысынан 800-850 миң сомдук жардам менен келгенбиз. Бирок бул кабар алуунун аракетинде кабар алуу эле кетели деп ушундай келдик. Негизги жардамыбыз буюрса ошол өрттөнүп кеткен, күйүп кеткен турак жайларды, биздин шарттарга туура келген өтө оор шарттар, көп балалуу же группадагы бир туугандарыбыз, кыскасы кыйналып турган, мүмкүнчүлүгү ошол үйдү тургузганга мүмкүнчүлүгү жок бир туугандардын үйүн тикелесек жок дегенде бир үйбү же 2 үйбү тикелеп берсек, тургузуп берсек деп ушундай убада берип, ниет кылып, сүйлөшүү жүргүзүп кетип турабыз буюрса. Могул не погран бекен, военчаспын ар жага. Кыргызылбай калдым. Ушул Кыргызстандын ушул жерине желектердин ордуна тажиктер туусун сайып коюп кетишти эле. На границу дейтиндик. Жанын бергендер экен. Баягы эмеге чалайын, бизди тосуп ала турганга. Достор, туугандар, мен нарагына чейин азыр такташтырып сурап анан барат экем. Телефон видеону өчүрөйүн. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бул жак таможняга келип калыптым го мен. Нар жагы Тажикстандын эмес экен. Балдар. Таможня бар деп аткан. Таможня бар экен, Кыргызстандын туусу бийикте турат. Наранда Тажикстандык. Мына ушунда мен таможняга келип калыптым, адашып азыр ушул аралыкта экен айылдар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Буюрса жакшылыктарда көрүшөлү, жакшылык күндөр боло берсин. Тынч болуңуздар. Калган иштерибизди алдыга карай уланта беребиз. Азыр алып келген продуктабызды ошол өртөнүп кеткен үйлөрдүн ээлерине тапшырабыз буюрса. Салам алейкум. Күйүп кеткен үйлөр кайсыл тарапта? Жогорудабы? Түшүнүктүү.